Assalamu alaikum dostlar, mekendeshler, jana Moskvada taksistler, aydoочулар. Biz bugün Podolskiyga geldik. Moskovskiy oblast Podolskiyga. Bu жерге neye geldik? Bu жерге Madiga emas, biz Mingtransga geldik. Madi başka, Mingtrans bu başka. Bizni mashinani Pitoylis просрочно алып кеткенден жүктөп кетишкен. Анан водительге айткан экен, 2 айдан кийин 60 000 штраф төлөп алып чыгып кетесиңер деп. Анан ал дагы биринчи болуп түшкөнгө Мади экенде эле биз Мадиден эме күтүп жүрө бергенбиз. Приглашение жөнөтөт, Мадилер штраф жөнөтөт, мына күнгө кел депчи. Мади ошондой болуп жөнөтөт. Ошону күтүп жүрөп, эч эле келбеди. Күндөр өтөрдү, арадан 1,5 ай өтүп кетти. 1 ай 20 күн ичинде өтүп кеткен. Анан Мадиге бардым мен. Машинаны алып кеттиңер эле, ушундай болуп келдим десем, карап тур, силердин машиналар бизде эмес экен деди. Анан кийин чыгып алып, көрүнгөн жактарга звонить этип, издей баштадык. Машина Мingтранста экен. Буга эч кандай протокол да таштап кеткен экен. Ошол эле акты таштап берген экен да. Анан машинаны таап алдык, Мingтранста экен. Анан стоянкага келсек, стоянщик бизге бербей койду. Мingтранстан разрешение алып келгиле деп. Анан кийин Мingтрансты издей баштадык. Картадан карасак, интернетте карасак, Красногорскийде офис бар экен. Ал жерге барып такыр кире албай койдук. Ал жерде охранниктер пропуска жок, киргизбейт экен. Ал жерде менттер охранять этет экен. Внутренний номери бар экен, бар КПдан чала турган. Чалсак, ага звонить эткиле, буга звонить эткиле деп номер бере берди. Ага номерге чалсак көтөрөт, башка бирөөсү аны берет, ошентип эч связга да чыга албай койдук. Бир жолу бирөөсү трубканы алды. Запись менен деди, запись 1 айдан кийин деп койду. Биздин стоянкадагы акчабыз болсо күнүнө 1000 төрөдөн өсүп кете берди. Анан такыр айла кетип, анан адвокат жалдадык эле, адвокат бүгүн мына Мingтранстын адресин таптыр. Бул Подолскийде экен. Подолскийде дагы бир точкасы бар окшойт. Мен точно билбейм азыр. Багы Красногорскийден башка жерден адресин көрсөтпөй койгон интернеттечи. Бул адвокат кандай таап алды, ал жөнүндө деле билбейбиз. Азыр жерге уруксат кагазын алганы келдик. Азыр уруксат кагазын алып, кийин стоянкага барып, стоянкадан машинаны алып чыгабыз. Уже акчасы 100 000ге жакын болуп калды стоянканын өзү эле. Биз адвокатка 60 000 акча төлөдүк. Оскан адвокатына. Бул адвокаттар айтат, азыр биз машинаны азыр алып чыгып кетебиз дагы. Кийин штрафты соттошобуз да, штрафты соттон утабыз деп атышат да. Эми көрөбүз, эми эсти утуп калган болсок, бизде утуш бизде болот, утулуп калган болсок, анда 160 000 штраф bir машинага. 2 ай уже стоянкада жатып калды. Ноябрдын 25-inde. Ноябрдын 25-inde алып кеткен. Азыр бүгүн 31 январь. Бүгүн алып чыгабыз буюрса. Торговый центрдин ичинде 3-этажда мына эшик. Торговый центр Grand City. Мына сары эшиктин эле телефондар. Мына лифттен чыккан жерде эле. Мына если что, мына номерлерди байланып көрсөңүздөр болот. Эшиктен киргенде эле мындай коридор, оң жакка бугулуп келесиздер. Эшиктен 122, 122, 121 кабинет экен мына. Мына достор, торговый центр Grand. Эшиктин алдында мындай парковкалар бар. Эч жака звонить этиштин, эчтеке кылыштын кереги жок экен. Ошо бул жерге келип прямой эле кирип барат экенсиздер. Болгону баягы 3-этаждагы сары эшикти ача албайт экенсиздер. Ал кокусунан бирөө ачып калган маалда эле кирип туруп 321 кабинетке кирип эле беймарал разрешение алып чыгып кетсеңиздер болот экен. Биз звонить этип берип, канча убактыбыз кетти, канча бензиндер кетти, ар жака бара берип. Канча минуталар жоголду. Бизге чыкпай айткан эмес бул жерде бар деп. Буну болгон юрист, адвокат таптыр. Ошого кыска видео кылып атабыз. Сиздер да эсте керек болсо ошол жерге келиңиздер деп. Короче, достор, биз алдандык. Адвокаттар өздөрүнүн ишин так аткара албай койду. 31 январь күнү стоянкага барганда алып чыга албай коюштулар. Кийин офиске чакырды, офиске келдик. Офиске келсек, сотко беребиз дейт. Давай тезди эле сотко берсек беребиз деди, бирок соттун акчасы 200 000 болот дейт. 200 000 силер 63 000 берип койдуңар,
биягына 135 миң канча бересиңер дагы дейт. Ошондон анан биз сотко беребиз дейт. Анан кийин биз айтып калдык анда анча силерге берсек 133 миң, андан көрө 100 миңди стоянка төлөп эле алып чыгып кеткени жакшы эмеспи. Силерге сотко дагы 135 миң берип дагы бир ай күтүп отурбай десек, алар минтип калды. Анан силерге биз компенсация алып беребиз дейт. Водительге отдельный дейт. 2 ай иштебей калды, 2 ай аренда төлөдү деп компенсация алабыз дейт. Андан сырткары собственникке дагы алып беребиз дейт. Булар эптеп баягы клиентти качырбай кармап акчасын алып калыш керек экен да, булардын максатычы. Булар баягы бизде кыргыздарда сөз бар го, милицияга күнүң түшпөсүн депчи. Милицияга күнүң түшпөсүн эмес, наоборот, адвокатка күнүң түшпөсүн экен да. Милициялар нагылый акчаңды алса, ол адвокаттар алда туруп акчаны алып коет экен. Биринчи биз сүйлөшкөндө 63 миң бересиңер, биз силерди стоянка 1 сом төлөтпөй алып чыгып беребиз дегенден бизге ошол выгодно болгон да, ошого ишенип калыппыз. Стоянка 100 миң төлөгөндөн көрө 60 миң берип койсок, наракта 30-40 миң плюс бизде калат экен деп ойлоп калганбыз да. Кийин айтсак алып чыгып беребиз дейт. Ооба, сот аркылуу алып чыгып беребиз, соттук отдельный услуга болот дейт. Если эме берген болгондо дейт постоянщик, биз алып чыгып берет элек, бербей койду, өзүңөр көрдүңөр дейт. Эми биз через сот алып чыгып беребиз деп ошентип койду. Андан көрө силер менен иштешпейбиз деп чыгып кеттик. Кече 1-февраль бардык, эсептеди эле эвакуатордун услугасы менен 100 миң толук, 100 миң, анан 100 миң 400 болду да, короче. Ошол жерден стоянщик алмашып калыптыр. Бир жакшы стоянщик келди, бизге советтерин берип, главный офисине жөнөттү. Бүгүн 2-февраль биз главный офисине кеттик. Ошол жерде генеральный директор менен сүйлөшсөңөр болот дейт. Хотя 10 миң, 20 миң скидка кылып берет ал дейт. Ошентип келип алып чыккандар болду дейт да. Силер азыр алып кетсеңер 100 миң төлөп алып кетесиңер дейт. Эртең алып кетсеңер ошого болсо 1,5 миң кошулат дейт. А балким силерге 20 миң скидка кылып койсо, силерге дагы 20 миң пайда калып атпайбы деп советин берди эле, макул болдук. Азыр биз главный офисине кеттик атабыз. Главный офистен көрөбүз, сүйлөшөбүз, сүйлөшпөйбү. Сүйлөшүп калса жакшы, сүйлөшпөй калса ошо 100 миңге дагы 1,5 миң коштуруп 101 миң, 102 миң кылып машина алып чыгабыз буюрса бүгүн. Тугандар, кече стоянщик берген адреске барсак, ал жерде эч кандай эч нерсе, офис жок экен, стоянка бар экен ал жерде дагычы. Көрсө ал эме экен. Юридический адрес экен ал жерчи. А интернеттен карап отуруп диспетчерский номерин чалып алдык да, диспетчерге чалып сурап адресин алып келдик. Адрести алып келсек мына зданияда экен, анан Нексиянын алдындагы эшиктен кирет экенсиздер. Сүйлөшүп, ситуацияны айтып, түшүндүрүп, андан кийин заявление жаздык. Заявление жаздык эле, бизге 30% скидка берди. Аны эштен чыгып карап атат го, ошол киши генеральный директор экен, Кахолбу ошондой экен, короче. 30% скидка кылып берди. 100 миң 413 рубльден скидка кылды эле 30%. 84 миң акча төлөдүк азыр, короче. 84 миң төлөп азыр машина алып чыгып кетебиз буюрса барып. Биз деген машинаны таптык. Ровно 2 ай жатты машина. Азыр буюрса жүргүзүп алып кетебиз. Мына машина аккумулятор жакшы эле экен. Бир басканда алды, бирок үстүндө карды көрүп атасыздар. Башка бул кар жай электе токтогон. Бул токтогондон бери үстүнө кар түшүп атат да. Карда экен. Мына жанында бир Optima турат, байкуш. Аварияда болгон бул. Бул качан чыгат, качан чыкпайт белгисиз го, по-моему. Же газ таппай жүрөбү бундагы. Тугандар, ушул видеону бөлүшүп коюңуздар ар бир водительдерге, ар бир таксистердин группаларына. Алар да бизге окшоп алданып калбасын. Билбей жүргөндөр болушу мүмкүн, биз да билбей жүрө бергенбиз, ушинтип акыры ушу 100 миң төлөшкө туура келди. Бирок скидка кылып беришти, жакшы. 84 миң төлөдүк. Андан сырткары бизди адвокаттар да ортодо 63 миңге уруп кетишти. Үстүндө кар жаман оор экен, мынерде тыгылып атсорго чыкты. Мына чекеге чыгалып ыргытпасак, мына эки чекеси машина болуп калып, ташташка салып туура келбей калды. Ошого алдыраак берип алып чыгаралы дедик эле, үстүндө кар жаман оор экен.
Dostlar, машинаны алып чыксак, бирок 84 миң акча төлөдүк. 100.413 рубль болгон эле бизге скидка кылып берди. 16 миң, ошондо биз 84 миң стоянка төлөдүк. 63 миң адвокатка бердик. Ошо менен общий канча болуп кетет? 145 миң, 150 миң дегендей нарактар ошондой акча кетип калды расход. Андан эми биз азыр бензинди, иштен калгандарды эсептеген жокпуз. Бизден таза штраф эсептеп чыккан акча. Биз Минтранстын офисине талай жолу барганбыз, кайсы жактарга барып жүрүп, күндөп иштен калдык, ишке чыкпай. Бензин куюп аттык күнүнө 1000 сомдон. Короче, расход түзүк эле болду. Ошон үчүн бул видеону бөлүшүп коюңуздар. Ар бир группалар менен жана таксисттер менен айдоочуларга жеткизиңиздер. Себеби бул ар бир адамдын башына түшүп калышы мүмкүн. Алар дагы бизге окшоп убакыт өткөзүп издеп жүрө бербесин. Мен Минтранстын адресин описанияга коюп коем. Если түшүп калсаңыздар, ар бир областтын өзүнүн ошондой отделдери бар экен Минтранстарчы. Аэропорт тараптан түшүп калсаңыздар, ошол адреске бара бериңиздер. Башка тараптан түшсөңүздөр деле ошол жерге барып, ошол жерден консультант алсаңыздар болот. Мисалы, биз мына райондон түшүп калганбыз. Минтранстын адресин таппай атабызсак десеңиздер, балким алар көрсөтүп берет. Андан сырткары ошол эле аэропорт тараптан түшүп калсаңыздар, мен азыр стоянканын главный офисинин адресин атып коюп коем описанияга. Ошол жерге барып, ал жерден дагы кичине скидкага сүйлөшсөңүздөр болот, если бизге окшоп көп убакыт өткөзүп алган болсоңуздар. Дагы түшүнбөй алган суроолор болсо же мен бир айтпай койгон жерлерим болсо, мен WhatsApp'ымда описанияга коюп коем. Описанияда менин WhatsApp'ыма жазсаңыздар, мен дагы колдон келишинче жардам беришке аракет кылам. Саламаттыгыңыздар, видеону бөлүшүп коюңуздар, лайктан басып каналды коюлуп коюңуздар, сиздерден сураныч.